1 жылдан ашты турмушка чыкканыма боюма болбой жатат. Гинекологко барсам эрозия, воспаление деген деди дейт. Эрозияны лечение кылбасам бойго болбойбу. Күйгүзбөй эле свеча менен кетирсе болобу? Воспаление болгондо ысык укол алса жардам береби? Кандай свечаларды сунуштай аласыз? Жакшы суроо экен. Биздин угарманыбызга мен жаңы эле турмушка чыккан келин 12 айда 1 жылда боюна бүтпөсө, бул первичное бесплодие деп айтабыз да, биз ушундай диагноз коебуз. Бунун себептери көп. Биринчиден воспаление же болбосо сезгенүү, инфекциялар, гормоналдуу өзгөрүүлөр организмде, андан тышкары түтүктөрдүн бүтөлүп калышы ыктымал болот да. Андан тышкары дагы эркектин мужской фактор бесплодия деп айтабыз бизчи. Ушундай дагы ошол дагы себепти унутпаш керек. Кээ бир биздин угармандарыбыз жалаң эле аял заттан кетет деп, ошо аял тарапты эле изилдеп өмүр бою өтүп кетет. Ошондуктан эркекти дагы унутпай, сөзсүз түрдө аяк тараптагы анализ тапшырып, спермограмма деген анализ бар, ошону обязательно тапшырып урологко көрүнүш керек. Сөзсүз түрдө. Биздин пациентканы болсо, мен айтат элем, воспалительный процесс бар болсо, анда обязательно анализ тапшырып, мазок, УЗИ өтүп, ошонун жыйынтыгына карап туруп, анан обязательно дарылоо алыш керек. Эрозияны биринчи тапканда эле ошол эле замат күйгүзгөнгө кажети жок. Эң биринчиден анализди карап, кольпоскопия жасап, гинеколог менен кимде ошо учетто турса, ошол гинеколог менен кабарлашып, көрүп, анан кийин ошо чечимге келиш керек да. Анткени төрөй элек аялзат эрозия тапканда эле ошол замат эле күйгүзүп баштаса, кийин төрөткө ал кыйынчылык келтирип калышы ыктымал. Анткени шейка төрөт убакта жакшы ачылбай калышы ыктымал. Свеча менен деле лечение өтө өтүшүп кетпеген болсо, свеча менен деле дарылаш болот. Эч кандай проблема жок анда. Бойдон түшүрүүчү дары ичкенден кийин айыздын этек кириң ай сайын уланып келеби же кечигеби? 3 жумалыкты түшүргөн, бирок бул айда дагы кечигип жатат. Кайра болуп калышы мүмкүнбү дейт. Ой, алтындарым, бул вопроско мен мындай жооп берет элем. Негизи эле уже бул аялзат берген суроо, мен медицинский аборт, медикаментозный аборт деп айтылат да. Бул кичинекей срокто таблеткаларды алып ичишип, анан боюнан козголтуусун чакырышат да бул аялдар. Ошол мен туура эмес көрөм да. Анткени колуңуздан келсе, кыздар, боюңузга бесконтролдуу мындай планирование беременности деген өзүнчө бир программа бар. Ошону абдан жакшы изучать деп, литератураны окуп, журналдардан окуп, гинекологуңардан жакшы маалымат алып туруп, ошо непланированный беременности вообще келтирбешке аракет жасагыла. Бул деле жакшы нерсе эмес, ошо таблетка алып эле ал ончук эмес, ичип коюп бойман түшүргөн деп. Бул моралдуу жактан дагы, физический жактан да, медицинский жактан да өтө көп зыян алып келген нерсе. Азыр ушондой эле бир легко доступный дарылар аптекаларда деле сатылат. Пациенткалар өзлөрү эле барып... Извиняюсь, а вы завтра работаете? Нет, я завтра... Вот я же помню, что вы говорили. Да. Өзлөрү эле барып сатып алышып, ошо аптекадан без контролдол ичип алышып, анан көп ошондой түрдүү осложненияларга учурашат ошо биздин пациенткалар. Ни в коем случае андай кылбагыла. Колуңардан келсе, контрацептивдер азыр абдан көп. Ошолордун баарын туура маалымат алып, грамотно ичип,
андайга жол бербегиле деп айтат элем. Саламатсызбы эже, төлөгөнүмө 2 ай болду. Кан токтогон, бирок выделение коричневый болуп келип жатат. Азыраак эч нерсе болбойбу. 2 ай болсо лохи деп коет да, лохи. Ушу төрөгөн аялдыкы ушу лохи керет да. Бирок если лохи абдан узак келип, же мындай жыттыы менен пайда болуп, же температура берсе, же ооруп келсе, уже контрольный УЗИ жасашыңыз керек. Тем более төрөгөн аялга особенно мындай жакшы внимательно изилдеш керек. Анткени бул деген очень опасно. Кечке мындай кан келип эметсе осложнение болуп келиши ыктымал. Сиз каяктан төрөсөңүз, ошо жака обязательно барып УЗИ өтүшүңүз керек. Жатындын ичинде может быть плацентарный ткань, же болбосо какой-то воспалительный процесс болуп калышы ыктымал. Ошонун баарын изилдеп, сөзсүз түрдө мазок тапшырып, анан гинекологуңузга көрүнүп, ошонун себебин тапкыла.